жакшы эле мыйзам сөгүнгөн өзүбүздүн тартибибизде. Өзүбүздү кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн илгерки ата-бабадан калганса, бирөөнү сөгүп койсо айып тартчу. Мамлекеттик орган болгондон кийин ошо элди мындай сактоо жөнүндө тарбия кетирүүчү өзү сөгүрүп, өзү жаккалап урган эме. Аза гражданскийден караганда военныйдын чоң күчтүү турмалары менен тартышкан. Сөгүнгөнгө мисалы үчүн эч кимдин акысы жок да бирөө сөгкөнгө мисалы үчүн аягы эркек аягын же аяк эркек сөгкөнгө деле эч кандай акысы жок. Аны мен туура деп эсептейм. Эч сөгүлмөсөк мисалы үчүн өзүбүздүн маданияттуулугубузду билебиз да көрсөтөбүз өзүбүз мисалы бирибизди сыйлайбыз, биз деле бирибизди сыйлайбыз, бирибизден жакшы мындай мамиледе болобуз. Эгер сөгүнсө мисалы үчүн баардыгы жинекелет. Жигит мага сөгүнсө мен жинекелет. Мен ага көрсөтөм, ага жинекелет. Ошол сыяктуу эле эч кандай сөгүнгөнгө алынган мыйзам туура деп эсептейм. Бул сөгүнбөш керек негизи элечи. Анан уккан деле жаман да, анан уккан кулак деле эме болбойт, сүйүнбөйт да. Бирок туура деп эсептейм. Эми мыйзам боюнча оюм жакшы эле, анткени көчөдө адамдар турган жерде өзүн жаман алып жүргөн бардык эле адамдарга жакпаса керек. Андай болсо деле жакшы эле болмок, кичине тартип шаарыбызга жакшы нерселер пайда болот. Туура деп ойлойм. Биринчи өзүбүздөн башташ керек. Бул ишти баштаган кишилер биринчи өздөрүнөн башташ керек да. Өздөрүн тартипке салыш керек. Өздөрү мындай жакшы жолго эметип аткандан кийин биринчи өздөрүн оңдош керек, анан кийин бизге үлгү бериш керек да. Алар жакшы жүрсө, биз да аларды көрүп эме үлгү алганга аракет кылабыз. Алар өзүнчө эме коюп алышкан мындай. Өздөрүнө ченем коюп алышкан. Алар кылмыш кылса да соттолбойт, үй түрмөдө отурат. Биз кылмыш кылсак, кадимки түрмөдө отурабыз. Алардын эки эме болуп калып, бөлүнүп калган да Кыргызстан дагы эле. Биз гана жооп беребиз, жогорку жана чиновниктер, кызматкерлер, прокуратура, алар жооп бербейт. Алар көнүп алган да. Туурасы туура, бирок ишенбейм. Тегиз иштешкен. Рахмат. Вы знаете, я не знаю, что для тех людей, которые где-то... Я знаю, что этот закон как бы назрел, и это правильно, потому что мы должны быть культурными людьми, образованными. И маты не выражают ничего. Если у человека не хватает словарного запаса, он использует слова, которые он послал бы всех далеко и далеко. Так вот пусть отвыкают и говорят простым человеческим языком. Всех вам благ. Азыркы убакта мисалы көп эле жаштар мындай сый урмат дегенди билишпейт да, ар кайсы жерден сөгүнүшөт, улуу урматты, улууларды сыйлоо, кичүүнү сактоо дегенди билишпейт. Закон кабыл алганына кошулам, себеби деген ар бир адам өзүнүн кайсы жакта жүргөнүн билиш керек. Так и не ругаются. В общем, а так в народе до этого долго песни, пока они все может быть произойти, потому что у нас народ уже сильно не очень-то такой культурный стал. Ну, первое время не будет, если уже стачат, может быть, будет работать. А первое время с самого начала вряд ли он будет работать. Пока до людей дойдет все это хозяйство. Закон баарыбызга бирдей иштеш керек. Биринчиден чоңдор эмес, бүт калкка эметиш керек. Азыркы учурда кара карган өлүп чыкпайт деген эме болуп калган. Мыйзам жаңы өзгөрүлсө балким иштеп кетет деген ой бар да. Менимче колдош керек ошол мыйзамды. Бул мыйзамдын кабыл алышына мен колдойм ал мыйзамды. Анан ошол мыйзамды толук ушул карапайым эл үчүн иштейт дегенге ишениш өтө кыйыныраак болуп атат да. Бул чоң кызматтагы кишилерге бул мыйзамдын өз баягы эмесин, диш сөзүн бере албайт го дейм да. Асlan эле ушул карапайым элге тийеби деп, эгер общий жалпыга баарыбызга бирдей болсо, бул мыйзам өтө керектүү мыйзам болчу. Ошондуктан бул эми бул жерден көбүнчө эле бул коррупциялык иштерге берилип кетеби деген ойлор болуп атат. Кармайттагы алып баратат, тегинде алып барат, акчасын ата кое берет да. Бул коррупцияга өтө бир жагы коррупцияга жол болуп аткан, жол түзүп берип аткан себептер болуп атат да. Экинчи жагын эгер мыйзам баарыбызга бирдей болсо, анда бул өтө жакшы мыйзам кабыл алынды деп ойлойм да. Биз иштейт, потому что жогорку кеңештеги жөнөкөй адамдар эмес, туура иштешет, балансы алар, жакшы иштеп атат. Кыргызстанды көтөрүп атат, мыйзамдар туура болуп атат, оңолуп атабыз. Тыйынч согуш жок. Закон ченемдүү болгон жакшы болуп атат. Себеби иман жок болуп калды азыр. Тарбия жок болуп калды. Көчөдөн кетип баратсаң, улуу кишини, кичүү кишини карабай сөгүнгөн уят сөздөрдө айтканда улуу киши уялып эмне кыларыңды билбей, же
замечание берейин десең, кайра тил угуп калам деп андайдан кайра өзүң коркосуң. Кыргызстандагы низам кабыл алуусундагы бул жаштардын интеллектин өсүрөт дейм. Так, тут политика. Как политики. Как там уже будет в кулуарах власти. Все от нас что зависит. Мы не материмся. Туреле деп ойлойм. Карапайым адам дегенде кандай эми чоңдор отуруп карапайым адамдар сөкпөйт да. Отуруп эси жана интернет боюнча болсо, например, интернетте отурса баарын сөгүп атат да. Мен көп отурам, окуйм да. Кээде мындай окуган нерсем даже бирөөнүн мындай сын тагуу эмес ал, буту көп нерсе жөн эле мындай жаман сөздөр менен тилдөө да. Мындай неме даже ошол маалыматы жок, бирок сөгүп атканын көп көрөм да. Ошол нерселерден, например, туура кабыл алам. Мындай чоңдордун эси сөгүнгөн болсо, аны мындай общество, мындай элдер да, кичине адамдар мына бул сөгүнүп атат, например, интернетке көрсөтсө, алар деле может неме алат. Эси жанагындай действительно мындай туура эмес иштерди кылса, мен деле каршымын ал нерсеге. Эси бирөөгө иштеп, бирөөнү иштебей калса. Бул эси бирөөнү иштегенде баарына иштеш керек да.